Жана кээ бир менин урматсыз кесиптештерим. Ушундай улуу күнү уят ишке барбасаңар болот эле. Ушул өкмөткө бооруңар ачып атат да. Жан тартып атасыңар. Карапайым калктыга деле жаныңар ачып койбойбу? Ушул өкмөттүн шалакылыгынан коронавирус менен күрөшө турган 98 врач бүгүн өмүрү менен күрөшүп калды. Ушул өкмөттүн шалакылыгынан го. Улуу ата мекендик согушта штрафной батальон деген болгон. Куралы жок согуш кайдаган. Алар жок болгончо биз октолуп алайык деп. Врачтарды ошентип алдыга айдады. Анан ар бирине 200 миңден кенемте пул дейт. Бул келеке пул да. Келеке пул да. Анан дагы комиссия түзөбүз дейт. Токтоткула комиссиясын. Урматтуу өкмөт. Дача суу эмес да бул силерге комиссия түзүп, ар бирин иликтеп чыга тургандай. Алар врачтар ыйлап атат. Ыйлаган врачтарды кечирим сурап атасыңар. Убакыт келет, барыңар эл алдында кечирим сурайсыңар. Чындыгы ушул. Вирус бар болса, вирустун артында минус бар. Минустун артында чоң саясат бар. Дүйнө дүрбөлөңгө түшүп атат. Тигинчи адам өлдү, мынча адам өлдү деп. Бирөөңөр жооп бере аласыңарбы? Кытайда 2 саатта канча адам өлөт? Жөн эле. 3000 адам өлөт. 3 айда коронавирустар 3300 адам өлдү. Эмне үчүн Кытай менен чектеш Непалда, Бутанда, Вьетнамда, Лаосто, Камбоджада, Монголияда бир дагы адам набыт болгон жок. Эмне үчүн? Эмне үчүн Глеген Россияда bir ayda 170 adam koronavirüsten nabıt oldu. ДТП'дан, жол кырсыгынан 1,5 мың адам кайтыш болду. Саясат бар да. Анан кийин силер өзүңөр айтып атасыңар, буну саясатка аралаштырба деп. Саясатка өзүңөр аралаштырып атпайсыңарбы? Өзүңөр ак халатчандарды ушинтип атпайсыңарбы? Кайрылтып атпайсыңарбы? Өзүңөр сөктүртүп атпайсыңарбы? Жанагы Кыргызка деген кыздарга. Анан келип алып туруп карапайым элге жумтасыңар. Урматтуу депутаттар, biz жыйынды токтотпой коронавирусту токтотуш керек. Анан контрабанда менен коррупцияны токтотушубуз керек. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, сунушту өкмөт берип атат. Президент колдоп бизге алып келип атат. Биз колдоп берерден мурда өкмөт ушу күнгө чейин кандай иш жүргүздү, эмнелер жүргүздү, эмне кемчилдик болду, эмне себептен дагы узартып атабыз, ошолор боюнча бизге так эртеңки күн кандай болот элдин жашоосу, бүгүнкү күнгө чейин болгон иштерин бизге отчетун берсин. Биз угайлы кандай себептер менен узартылып атат, түшүнүп атабыз, бүт дүйнөдө ушундай болуп атат, бизде дагы ушуга биз мажбур болуп атабыз. Бирок биз уккубуз келип атат. Сразу эле добушка берип, колдоп берип коебуз деген бул туура эмес. Биз угалы. Боронов жооп береби, жазып премьер келип өзү жооп береби? Биз так маалымат алалы. Эл күтүп отурат. Эртеңки жашообуз кандай болот деп. Рахмат. Мен Алтынбек Турдубаевдин оюну колдойт элем. Бирок менде мындай сунуш бар да. Эгерде өкмөт бизге микрофондон азыр болгон болбогонду айткандын ордуна кагаз түрүндө бардык депутаттарга так маалымат берсин. Кайсы каражатты каяка иштетти? Фонд, жиналган фонддун акчасы каяка кеткенине, кайсы жерден канча карыз алдык, кайсы жерде жетишпей турат, кагаз түрүндө кол коюп жазып бергенде так болот. Мына 1 айдан бери врачтарга айлык беребиз деп айтылып атат, бир тыйын бере элек. Азыр эсептеп атат, кимге бериш керек, тандап атат. Бул өтө татаал маселе. Ошондуктан кагаз түрүндө бизге берсеңиздер, анан биз таанышкандан кийин эртеси күнү алчомча кемчиликтер бизде эле элдин көйгөйүн айтканга жарайбыз да барыбыз. Азыр жөн эле угуп койгон, мен ойлоп атам, Боронов деле мында так айта албайт да. Күрөшөбүз деп коет да. Тяжелые времена, будет тяжело жить деп коет, болду ушу мен. Сунушту айтсаңыз. Кагаз түрүндө мен сунушум. Кагаз түрүндө өкмөт бизге ар бир депутатка, бир гана төрага эмес, баарыбызга маалымат бүгүн кечке чейин берсин. Анан эртең болобу биз отуруп бир пикир алмашсак туура болмок эле. Рахмат. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, мен оюмча Алтынбек Мурзаев азыр так даана айтты да. Биз жөн эле чечимди кабыл алып аткан жокпуз. Биз дээрлик мамлекетибиздин жарымыздан көп территориясында өзгөчө кырдаалды узартуу жөнүндө чечим кабыл алуу жөн эле минтип кабыл алып койгон болбойт. Биз ошол кырдаалда өкмөт кандай иштеп атат, эмне кыйынчылыктар бар, дагы мындан кийин да оорлошуп кетсе кандай болот дегенди ушул жогорку кеңеш угуп туруп, анан ушул чечимди кабыл алыш керек деген ойдомун. Рахмат. Премьер-министр келсин бул жака, отчет берсин жогорку кеңешке, түздөн түз укугу жогорку кеңеш, премьер-министрдин түздөн түз милдети ошону так аткаралы. Анан бул жерде суроолор көп болуп атат дейт, кээ бир депутаттар табло сурап атат. Рахмат. Рахмат, анда мындай кылалы, урматтуу депутаттар. Азыр
Рахмат, Дастанбек Арсызбекович. Эми урматтуу коллегалар, кеңешип алсак, эми туура бирибизди түшүнүп. Казыр күн тартибинде 5 мыйзам бар. Şu коронавирус менен күрөшүү маселелери боюнча. Баары тең 3 окууда. Кайта эле суроо беребиз. Кечээ начальник штаб, республикалык штаб 10-дон саат 6-га чейин жооп берди. Мына бүгүн жарым күн өттү. Bir жарым күндөн бери иштеген жок штаб. Казыр канча маселелер тууп атат, ошону казыр мындай чечиш керек да, туура оперативдүү түрдө. Урматтуу коллегалар, могу бирге чейин бирекден суроо берели дагы. Анан жанагы орчунду, мисалы үчүн буудайдын НДСин алыш керек. Ошондо элге керектүү мыйзамдарды ыкчам алып берели. Ушундай сунуш берет элем, урматтуу коллегалар. Рахмат. Рахмат. Дастан Арсызбекович. Урматтуу Кубат Айылчиевич. Жана мен коллегаларым суроо бергенде сизге, могу авиаперевозкалар боюнча биздин жана мигранттар башка мамлекетте калып кеткен биздин жарандар боюнча жакшы жооп бердиңиз. Сандары менен, даталары менен жакшы жооп бердиңиз. Ошону жана брифингде дагы, анан кийин маалымат тиги через пресса дагы ошону берип турсаңыздар жакшы болот эле. Эл ойлоп атат да, бизди каралбай калдык, өкмөт иштебей атат депчи. Ошондой маалыматты бериңиздер. Ошондо бирок азыр калгандарды, ошо аэропортто күтүп аткандарды ошолорду аракет кылып алып чыкканга аракет кылыңыздар. Алар биз Кыргызстандабыз. Алар бөлөк жерде урундуу, аларга жардам бериш керек сөзсүз. Анан дагы бир маселе. Кубатбек Айылчиевич, могу министр здравоохранения отурат, Абдыкеримов. Мешать этпей тургулачы. Алмаз мырза. Урматтуу министр, сизге кайрылуум да. Могу жерде гемодиализ боюнча, мына Ноокат району боюнча гемодиализный больнойлор азыр тиги аппаратка жете алышпай атат да, ошондо тоскоол болуп атат. Ошого Ноокаттык мына кайдыгер эмес патриот балдар чогулушуп, ошол аппараттарды сатып алышыптыр. Ошону коюп берели деп атат Ноокаткачы. Ошону мен стат секретарга да кайрылдым эле, мурунку министрге да кайрылдым эле. Ошону сиз заметкага алып, ошону контролго алып, ошо бир помещение бөлүп бериңиз. Ошо больнойлор Кызыл Кияга ошко каттабай, ошол жерден гемодиализный процедурасын алып койсун. Анан дагы бир маселе, Кубат Айылчиевич. Жанагы жазгы талаа иштери токтобош керек да, турмуш токтоп калбайт. Тиги Ноокатка, Федоров каналына мен кыйкырып жүрүп акча бөлдүрдүм эле. Азыр экскаватор жок, токтоп калды дейт иш. Оштон Ноокатка экскаваторга пропуск. Ошондой маселе, бул майда маселе, бирок ошого карабастан башкаларда да ошондой ситуация болушу мүмкүн. Ошон үчүн ошого көңүл буруп, 10 секунд. ошондой маселелерге көңүл буруп, жазгы талаа иштерине пропускаларды берип, тоскоол болбасын комендатурачы. Ошого поручение берип коюңуз. Рахмат сунушуңузга. Техника боюнча бардыгын айтканбыз, учурдан пайдаланып айтып коеюн. Айыл чарба техникаларында эч бир жерде тоскоолдук болбош керек. Кээ бир жерде сиз айткандай маселе жаралып калышы мүмкүн, аны биз оперативдүү чечкенге аракет кылып атабыз. Мен айттырам дагы. Кийинки сөз депутат. Биринчи микрофон процедурный. К сожалению, уже проголосовали, но я абсолютно согласна с Сусой Шашинкулычем и с коллегой Масалиевым. Почему премьер прячется от Джагурку Кинеша? Он пришел здесь при присяге, глазки опустил и быстро-быстро ушел. Пожалуйста, Дасан Артизбекович, при всем уважении к вам, не будьте его адвокатом. Пусть он здесь придет, а им нужно работать, а мы бы его допросили наконец-то. Он хоть что-то должен же тоже делать и знать. И еще по поводу мигрантов. Может быть, можно автобусами их как-то отправить, это будет дешевле. Это предложение самих мигрантов, по крайней мере, из Новосибирска. Спасибо. Рахмат, сунушту эске алабыз. Тизме боюнча кете беребиз, урматтуу депутаттар. Бакиров Эмирбек Мирзарайымовичте кийинки сөз. Рахмат, урматтуу төрага. Кубатбек Айылчиевич, мына Кудай буйруса ушул илдеттен дагы кутулабыз. Мына элибиз түшүнүү менен кабыл алып атат. Мына ушул чрезвычайный положениянын дагы. Анан мына биздин укук коргоо органдарына, медик
кызматкерлерине да мындай ыраазычылык айтат элек. Элге да ыраазычылык ушул түшүнүү менен кабыл алып аткан үчүнчү. Анан экономиканы дагы биз мындай көз жазында калтырбасак, эртең бул илдеттен дагы кутулсак, бизде азык түлүк коопсуздугу мамлекетте чоң мындай маселе болот. Ошондук үчүн мына мен жаңа жогору жакта айтып кеттим, үшүк алып кеткен бак дарактар, мөмө жемиштерге кандай жардам бересиздер? Сууда беребизби, же болбосо жеңилдетилген кредиттерди беребизби дыйкандарга? Айтып коюңчу. Урматтуу Өмүрбек Мирзараимович, сиз айткан маселе боюнча бүгүн райондордо, жерлерде комиссия иштеп атат. Ошол бир топ райондордо сиз айткан маселе бар. Кудай буюрса райондук комиссиялар бүткөндөн кийин биз өкмөттө чечим сөз кабыл алабыз. Куатбек Алчевич, кандай жардам беребиз мына ушул? Biz hazır taktaylı, 2-3 gün oldu da, Ayıl Çarba Ministerliği teşekkür adresleri yerlerde hazır. Oşonun taktı o kançalı dengelde bizim dıykanlarımızga, işgirlerimizge ziyan keltirilgen takta atışat. Ben oylayım şul Cuma'nın ayağına çeyin bir tak malumatı çıkat. Oşoğa jaraşa biz çeçim kalalabız. Bayağı teşekkürlü mıyzamdagı görsetilgen jardamdardın bardığın biz Kuday buyursa berебиз. Мына ушул үшүк биздин дыйкандарыбызга өтө чоң мындай зыян берди да. Бул дыйкандарыбыз 1 жылдык кирешеси мына ошол бак менен ошол дыйканчылык. 1 жылдык балдарынын рызкысы мына бир күн чечип койду. Ошон үчүн өкмөт жардам бериш керек. Менин экинчи суроом. Мына мат резервден канча ун элибизге таратылды бүгүнкү күндө? Өмүрбек Мирзараимович, мат резервден бекер гуманитардык жардам катары 5370 тоннага чечим чыккан болчу. Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 4011 тонна таратылып бүттү. Калганы где-то 1300-тün тегереги калды. Ушул жакынкы 2-3 күн ичинде таратылып бүттү. Бүт республика боюнча. Калктын кайсыл катмарына берип атасыздар? Бул жерде иш эки тараптуу уюштурулуп атат. Биринчиден жанагы Минсоцтруктун тизмеси бар, жөлөк пул алган жарандар. Андан тышкары жергиликтүү бийлик органдары домком, квартальный, айыл өкмөттөр менен чогуу, акимчиликтер менен чогуу, ошо эл менен чогуу муктаж болгон жарандардын үй бүлөлөрүнүн тизмесин түзүп, ошол чогултулуп атат. Өзүнчө штаб помощи деген уюштурулган. Бул багытта бизнес чөйрөдөн дагы жардам берилип атат. Азык түлүк түрүндө, каражат түрүндө жана 13,5 миллион түштү деп айтып атабыз. Андан тышкары мына азыр мамлекет тарабынан бюджеттен дагы кошумча каражат бөлүнүп, ошол каражаттарга азык түлүк сатып алынып анан таратылат. Эркин мырза, биз көрүп эле жүрөбүз да, мына ушул жергиликтүү органдардын тизмесинде муктаж эмес эле, состояниясы жакшы эле адамдар тууган уруктарын киргизип алып ошол жерде жана муктаж адамдардын катарына ошолор калып атпайбы? Чындыгында жанакы калктын аярлуу катмарына жетпей калып атпайбы? Тилекке каршы ошондой да учурлар болуп атат, бирок көзөмөлгө алынып атат. Мисалы жана тизмелер түзүлүп атканда, бул жерде эми жарандардын өзлөрүнүн анан ошо жергиликтүү жана домком квартальный айыл өкмөттөрүнүн дагы жоопкерчилиги да. А жерде тизмелер түзүлгөндө ошо кээ бир учурларда ошо текшерип, үйүнө чейин кирип, чынында эле муктажбы же муктаж эмеспи, ошого чейин неме каралып атат да. Бул жерде биз ошо социалдык тармак массалык маалымат каражаттары аркылуу да биз жарандарга мындай чакырып атабыз, мындай коомдук көзөмөл болсун депчи. Эми 5 кол тең эмескен кээ бир учурлар ошондой болуп атат. Жанагы жулкунгандардын гана жана немеси болуп атат да, заманы болуп атат да. Ошону сиздер мындай көзөмөлгө жакшыраак алсаңыздар. Ана мен үчүнчү неме Саламаттык сактоо министрлигине. Мына ушул күнгө чейин жана оорукчандардын саны көбөйүп атат да. Кайсыл 10 секунд. Кайсыл
халктын арасынан кошулуп оорукчандар же жана обсервацияда жаткандардан же карантинде жаткандардан? Табылгандардын бардыгы карантинде, домашний карантинде, обсервация жаткандарды. Биринчи ошолордун арасынан изилдеп, ошолор сыртта жүргөн калктын эмес, ошо обсервацияда жаткан кишилердин арасынан чыгып атат. Канча процент? 95%. 95% карантинде жаткандардын арасында. Ооба. Халктын арасынан жок азырынча, Жок. туурабы? Рахмат.